Оштуда бүтүрүү аземі өткөрүлдү. Ош технологиялык университетинде технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин бүтүрүүчүлөрү үчүн бүтүрүү аземі өткөрүлдү. Университетте 4 жыл бою билим алып, өздөрү тандаган кесиптин ээси болуп, чоң турмушка сапар алган жаштар үчүн технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин жалпы жамааты университет жетекчилиги салтанаттуу иш-чара уюштуруп, аларды окуу жайдан шаңдуу узатышты. Салтанатка факультетти бүтүрүп жатышкан жалпы бүтүрүүчүлөр, окуу жайдын жетекчилиги, факультеттин жамааты жана сырттан келген коноктор катышышты. Университет жетекчилиги тарабынан бүтүрүүчүлөргө куттуктоолор айтылып, 4 жыл аралыгында университеттин жана факультеттин коомдук иштерине активдүү катышып, мыкты ийгиликтерди жараткан бүтүрүүчүлөргө ардак грамоталар менен бирге баалуу белектер тапшырылды. Майрамдык салтанат шаңдуу уланып, жагымдуу музыка коштогон ырлар жаңырды. Ал эми бул иш-чаранын негизги максаты университетти аяктап, чоң турмушка сапар алган бүтүрүүчүлөрдүн коомдо өз ордуларын татыктуу табууга, өз кесибин сүйүүгө, өз элинин жана жеринин чыныгы патриоту болууга чакыруу болуп саналат. Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети Кыргызстандын түштүк аймагында биринчилерден болуп, технология багытындагы жогорку билимдүү адистерди даярдап баштаган жана өзүнүн көп жылдык тарыхында Кыргызстандын эл чарбасына жана өндүрүшүнө бир нече миңдеген жогорку квалификациялуу адистерди даярдап берди. Учурда факультеттин бүтүрүүчүлөрү өз адистиктери менен өлкөбүздөн тышкары, алыскы жана жакынкы коңшулаш чет мамлекеттерде ийгиликтүү эмгектенип жатышат. Быйылкы жылы факультет боюнча 45ке жакын бүтүрүүчү ар тармактын ар багыт, ар түрдүү багыттар боюнча бүтүп атат. Толугураак, тагыраак айтып өтсөк, жеңил өнөр жайы кафедрасы да тигүү өнөр жайын, технология, дизайн, кийимди долбоорлоо багыттары боюнча бүтүрүүчүлөр бүтүп жатышат. Ошондой эле экология жана айлана чөйрөнү коргоо кафедрасында экология адистиги боюнча адистикти бүтүргөн бүтүрүүчүлөрүбүз бүттү. Техносферная безопасность адистиги боюнча өзгөчө кырдаалдарды коргоо кафедрасы өзүнүн бүтүрүүчүлөрүн бүтүрүштү. Бул тармактардын баардыгы биздин Кыргызстандын экономикасына, социалдык экономикалык өнүгүшүнө түздөн-түз таасирин этүүчү багыттар болуп эсептелет, адистиктер болуп эсептелинет. Келечекте биздин бүтүрүүчүлөр ар кимиси өзүнүн багыты боюнча өзгөчө кырдаалдарды коргоодогу ишмердүүлүгү боюнча Кыргызстан экономикасына зор салым кошкон жеңил өнөр жайы тармагына түздөн-түз таасирин тийгизе алышат, өнүктө алышат деген ишеничтебиз. Ошондой эле экология багытындагы адистерибиз өзүнүн ордуларын таап, Кыргызстандын жана дүйнөлүк масштабтагы жакшы адистерден болушуна ишенебиз, ошол эле тилектешпиз. Быйылкы жылы эң пандемиядан кийинки оор абалдагы быйылкы биринчи бүтүрүү аземи болуп атат. Буга чейин 2 жыл мындай аземдерибиз пандемияга байланыштуу токтоп калган. Ушул мен каалоорум бүтүүчүлөргө дагы ийгиликтерди, каалайм, жакшы адистерден болушуна ишенем.